абсолюттук сүйүү бул тек гана жалгыз Аллахка арналыш керек. Кээ бир адамдар адам табиятында адамды жакшы көрөт, ата энесин жакшы көрөт, бир тууганын жакшы көрөт, баласын, аялын жакшы көрөт. Буга айып жок, буга кеп жок, жакшы көрсүн. Бирок бул жерде бир нерсе бар. Бир жакын адамды жакшы көрүп, жакын адамды, ошонун артынан жүрөгүң ошол адамга байланып калыш. Жатсаң да, отурсаң да, турсаң да ошону эстеп, кечинде уктасаң да эстейсиң, турсаң да эстейсиң, ойгонсоң да эстейсиң, барсаң да, кайтсаң да, келсең да, жесең да тамак эсиңен чыкпайт. Мына ушул сүйүү бул азап. Эгер ушундай сүйүүнү эстөөнү Аллахка койсо рахат. Ошондой сүйүүнү Аллахка арнаган болсо, адам бактылуу, рахатта жүрөт, көңүлү ток болот. Себеби андай сүйүү басса да, турса да, отурса да, уктаса да, жатса да, ойгонсо деген эстөө Аллахка арналыш керек. Ал эми андай сүйүү махлукатка арналса, адам азапталат, кыйналат ошонун артынан. Себеби адам андай сүйүүгө татыктуу эмес, андай сүйүүгө жалгыз Аллах гана татыктуу. Ар адамдын өз ордуна коюш керек. Мына ошондуктан кээ бир адамдар бир адамды анын деңгээлинен ашык сүйүп салып, ошого ал адам көңүлүнө оорутуп койсо, жашоосунан үзүлүп кеткендер бар. Өзүнүн жашоосун кыйып, этаждан секирип, азынып өлүп, уй чөөлүп, ошол нерсе сүйүү кээде адамга болот, акчага болот, жашоого болот. Ошонун артынан ошол сүйүү менен азапталат. Бул ширк сүйүү, ширк деген ушу Аллахка теңеп коюу. Аллах сактасын. Ошон үчүн Аллахка арнала турган сүйүүнү Аллахтан башка эч кимге арналбаш керек.